Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиевдин баласы Тимурланга байланыштуу соттук териштирүү бүгүн Бишкектин Октябрь райондук сотунда улантылды. Тимурлан Ташиев жана Фарук Азимов уурулук боюнча биринеси менен айыпталууда. Мамлекеттик айыптоочу аларды Honda Accord автоунаасынын дөңгөлөктөрүн чыгарууга аракет кылышкан деп күнөө коюуда. Бирок мындай айыптоо алары моюндашпайт. Ал эми бул иштеги жалгыз жабырлануучу доом жок деп тосмо арызын эч-ак жазып чыгып кеткен. Анткени аны жабырландың деп таң эртең менен келген укук коргоочулар автоунаасынын 2 дөңгөлөгүнүн бурголору чечилип калганын көрсөтүп арызын жаздырып алышкан. Я отказываюсь от поддержания частного публичного обвинения. Встречное заявление написано собственноручно и верно ли. 15 январь 2014 жылы жазып турсуз. Ушуну колдойсузбу? Арызыңызды колдойт. Айта кетсек, коомчулукта белгилүү оппозиционердин баласынын кармалышы саясий экендиги айтылып келет. Мурунку бийликтерде саясатчыларды гана кармап, саясатчыларга ушундай чыган жаман иштерди кылчу, баягы саясат оюндар кылчу. Бирок бүгүнкү бийлик балдарыбызга, жакындарыбызга, бир туугандарыбызга, тааныштарыбызга чейин ылдый түшүп, аябай ылдый түшүп кетишти. Ошентип жабырлануучу тарап жок соттук териштирүү жарым жылдан бери уланууда. Айта кетсек, 1 декабрь түнкү саат 2-лерде уурулукка шектелип кармалган жаш балдар эртеси күнү түшкү 2-де райондук бөлүмдөн каттоодон өткөн. Ага чейин аларды кармап, сабап, мойнуна алдыруу аракеттери жүргөндүгүн алар менен кармалган 2 күбө жана айып тагылып жаткан экөө тең билдиришкен болчу. Ездили с операми на проверке, проверять что? Там куда ездили? В морг сперва поехали, потом в больницу какую-то поехали. Морг зачем у нас? Морг, не знаю, зачем это. Повезли туда. То есть вам не пояснили, почему? Нет. Мы туда заехали, я там сидел, они пообщались что-то. Там братишка так, там подпись поставили, дальше поехали. У вас была возможность выйти вместе с родителями, пойти в прокуратуру, в СМВ, средства массовой информации дать, то, что вот вас вот так избили не за что. Была возможность? Да, была. А почему вы не сделали? Запугали они, просто велики посадили. Биринчиден ишенген эмес, ал милициясына деле, прокуратурасына деле ишенген эмес. Бир тараптуу болгон бар нерсегечи. Көз жеткен эмес, ошон үчүн кайрылган эмес. Ал эми мурдагы сот отурумуна келип көрсөтмө беришкен, аларды кармоого катышкан күч түзүмүнүн кызматкерлери мындай билдирүүнү четке кагып, айрымдары мурда жазып берген көрсөтмөлөрүнөн адашкан учурлары да болгон. Телефондун көрсөтмөсү жана башка күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн алайын. Сиз жакка күч колдонуп, баягындай күч колдонду деп да, уруп соң Oyun alasın seni Taşıyev'sin, Tüdəsüdə деген баягы сөздөр болгон дейт. Ачыгын айтайын баке, Ташиев дегенди биз оперлеринде, телевизордо эле көрүп өткөнбүз. Мен билген эмесмин. Баласы кандай болгон эмес. Болсо экспертиза прокуратурага жазбады эле. СМИ бар да заключениясы. Күч колдонгон эмес. Колдонгон эмеспиз. Вопрос, чем вы тогда помните? 4 часа, чем мы на улице стояли? Как у нас альбом провели? Билем, 4 часа мындай болгон эмес, сразу эле тияка кеткенбиз. Мы же в 3 приехали. Эми 20 мүнөт, жарым саат туруп калдык, там отуруп тияка чыгып телефонго түнүп. А потом мы во сколько приехали? Должны быть записать, сколько мы приехали? Ну, тергелип атат да, ошо жазгандар жазылса, жазылды, жазылбаса У вас спрашиваю, вы же говорите, что у вас сколько там привезли? Вот мен начальствомо чыккыла болду. Начальствомо сурайсыз. Сиздин сурак буйругатан сурап атасызбы ошо? Мен силерге 10 жыл айта берем, конкретно айтпадым. Гомго алып келдик деп атам. Мен алып келген жокпуз деген жокмун. Алып келдик, руководство чыктык. Во сколько привезли? Кечирип кой, onu следователь жазат экен, мен жазбайм. Во сколько нас привезли? Жанакындай болуш керек, подутра ушул. Канчада болду мен? Болжолмен билбейт экенмин там. 5-6. Так жооп бере аласыз? Так жооп бере албайм. Убакыт көп өтүп кетти баке. Ошол момент болгондо мисалы так жооп бермейм. Мен сизден сурадым, кайсы убакыт экен деп жазып келипчи. Да? Что вы составляете? Ваша? Ваша? Очень ваша? Да. Что вы составляете? А? Забыл точно? Забыл? Во сколько составляет? Где составляет?
отношения кого? Вы должны знать в отношении кого, если это важно очень. В отношении Ташиева, в отношении Азимова. Бүгүн айыпталган балдарды каттоодон өткөргөн Октябрь райондук милиция бөлүмүнүн ошол күнү күзөттө турган кызматкери көрсөтмө берди. Ал шектүүлөрдү түшкү саат 2-де алып келгенин тастыктады. 1 декабря, когда заступает на суд, после обеденного времени. Примерно во сколько? После 4. После 4, после 3, после 4. Значит, я вам напомню, их доставили в 2 часа ночи, 2 часа 40 минут. Какого числа? Получается, ночью 1 декабря 2013 года. Значит, по истечению и днем в 2 часа 2:00 составляется протокол о задержании. То есть после фактической доставки, это получается через сколько? Через 12 часов значит, оформляется протокол о задержании. Почему, если вот в период вашего дежурства, если это все происходило, почему так допустили, что 12 часов их продержали? Как? Ночью я их просто не мог принять, потому что ночью получается, что их доставили и 12 часов продержали, затем только оформили вы протокол о задержании. В протоколе какое время указано? 2 часа указано. 2 часа, если указано, значит 2 часа они были мне доставлены, я составил настоящий протокол. Да, значит, оперуполномоченные 12 часов их продержали, да? Насчет этого я не знаю. Период с 2 часов ночи по 14:00. Период опера на вас специально ссылается, вы на их. Не, я ссылку на них не даю. Значит, это утверждает, что по факту 14:00 вам доставили, и тогда сразу же оформили протокол, да? Запишите, пожалуйста. Бул буга чейин балдарды дароо жеткирдик, эч жерде кармаган эмеспиз деп көрсөтмө беришкен укук коргоочулардын билдирүүлөрүн четке кагат. Когда вот вас их ребят доставили вам, да? Вы утверждаете, что 2 часа дня вас доставили. Вы спрашивали у оперуполномоченных, у задержанных, когда их там доставили, сколько их продержали, как дежурный следователь? У оперработников? Да. Мне сказали, что их доставили, вообще задержали где-то, предоставили по 11 часов, к 11 часам. Значит, оперуполномоченный сказал, что их в 11 так. Ну, примерно где-то так. Бул жерде өдүнө түрдө процессуалдык уголовно процессуалдык закон бузулган. Себеп дегенде бул балдарды фактически саат 12-де кармашкан. 12:30 кармап, саат түнкү 1:30-2:00 УВДга алып келген. Анан кийин бул балдарды саат 2-ге чейин кармаган. Аякындай белки Ташиев Темирлан айтып атпайбы, бизге күч колдонуп уруп биздин мойнубузга ийилген деп. Ал осо экспертиза боюнча да далилденет ал нерселерчи. Саат 2 бул ошол түнү же түнкү 1:30 баштап күндүзгү саат 2-ге чейин кармаган, күндүзгү. Анан кийин дежурный тергөөчүгө өткөрүп берген. И 13 саат өткөндөн кийин протокол о задержании 94 статьянын талабына ылайык булар протокол о задержании кылып атат. А мыйзам боюнча 3 сааттын ичинде задержание кылыш керек. Ага чейин бул балдарга ошол мен ойлойм, ушу күч колдонгон туура эле. Күч колдонуп ушу психологический, физический давление кылган. Адвокаттар катышкан эмес задержанияга. Ошол саат 2-ге чейин кармап, күндүзгү 2-ге чейин кармап, 12 саат. Өзүнө керектүү көрсөтмөлөрдү алып туруп, анан кийин документальный кылып оформление кылган. Бул өдүнө түрдө бузуу, процессуалдык жактан бузуу болот да, туура эмес болот. Ал боюнча прокуратурага арыз менен кайрылган. Ал балдарчы прокуратурага кайрылган, экспертизанын корутундусу чыккан. Экспертизанын корутундусуна ылайык денесине жараттарды алган ал балдар. Бирок прокуратурадагы баягы бир тараптуу карап бул маселени, баягында өзүнүн каты менен эле андай өз далилин тапкан жок деп эле жазып койгон. А бул бардыгы ошо тергөөчү менен оперуполномоченныйлар, милиция балдар суралды да. Бири-бирине каршы, карама-каршы көрсөтмө берип атат. Тергөөчү айтат, мага саат 11-де, күндүзгү саат 11-де эртең менен алып келген деп атат. А оперу балдар айтат, түнкү саат 2-де алып келгенбиз деп атат.
сразу эле тергөөчүгө өткөрүп бергенбиз деп атат. Бул жерде же опер кызматкерлери жалган сүйлөп атат, же болбосо тергөөчү жалган сүйлөп атат, экөөнүн бирөөсү жалган сүйлөп атат. Ошентип эмки соттук отурумда жарыш сөздөр айтылып, Тимурлан Ташиев жана анын досу Фарук Казимовдун сот иши аягына чыкмакчы. Бул жерде азыр бардык күбөлөр суралып бүттү. Эң негизи жабырлануучу келип айтты, мен бул жерде жабырлануучу эмесмин, эч кандай материалдык жана моралдык мага эч кандай зыян келтирилген эмес, мени жабырлануучулардын списогунан чыгарып салгыла, мен эки чакырбагыла, мен жабырлануучу эмесмин деп атат. Ошондуктан бул жерде жабырлануучу болбогондон кийин муну баягы частно публичное обвинение дейт да, жабырлануучу жок болгондон кийин бул кылмыш иши дагы жок болуш керек. А бул жерде эми бир тараптуу УПКнын 19 статьясынын талаптарын өдүнө түрдө бузуп, бир тараптуу жүргүзүп атат. Баягындай иштин саясий подоплекасы дагы бар да. Бул ишти жөн эле кыскартып коюш керек эле. А кийинки сот отуруму кандай болот? Кийинки сот отурумда уже жарыш сөз болот. Жарыш сөз болот, сот уже жыйынтыктайт. Ал эми кийинки сот процесси 11 августка белгиленди. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.